Ырчы Айпери үстүбүздөгү жылдын 5-августунда көз жарып, жолдошу Наруланды Балканактай уулду кылган болчу. Кодул Кубик Калыковду Таята статусуна ийгилип, ошону менен бирге төрөтканадан чыгып, баланын 40 күндүгү чыккандан кийин Супер KG порталына маек курам деген. Мына ошол күн дагы келип, биз Айперинин үйүндөбүз. Азыр саламатсыңбы? Саламатсызбы. Ден соңуңуз кандай азыр? Жакшыбы? Сонун, Кудайга шүгүр, жакшы. Биринчи сиздин багы бешик болуңуз бек болсун деп коелу. Ушул алгачкы сезим кандай болду? Өзүңүздүн балаңызды колго алганда мындай сезим бир эле жолу кайталанат деп го адамдын өмүрүндө. Рахмат. Негизи бул сезимди айтып бере албас, түшүндүрүп бере албас сезим да. Бул сезимди мен ойлойм ар бир аял заты, ар бир кыз киши эне болгондо гана сезет го, түшүнөт го деп ойлойм. Өзүм айтып бере албайм, бир гана сөз менен айтышым мүмкүн, бул чексиз бакыт. Ошол. Бакыттын даамын ошондо сезимдеңизчи? Ооба. Башында баягы чынында эле менин колумдан келдиби, ушул Кудайым берди. Эми эле баягы эне болдум деп түшүнүп, ишенип өзүмө дагы деле баягы учуп жүргөн кезим. Канча салмакта төрөлдү бала? 3 килограмм. 3 килограмм болду. Кудайга шүгүр, өзүмө келбетиме дегендей жараша болду. Кубик мырза бизге мындан мурун интервью кылганда айтты эле, Айпери айына жетпей 7 айлык болуп төрөлгөн депчи. Анан өзүңүз дагы 24 жашыңызда көз жарып болгондо да туулган күнүңүздөн бир аз ашты. Анан буну туулган күнүңүзгө болжоп жаткан жок белеңиз? Чынында быйыл мүчөл жашым, мен өзүм кой жыл болгондуктан быйыл 24 жашым да көз жардым. Чынында баягы эсептеп келгенде ошол июлдун аягына барасыз деген болчу да. Анан кийин өзүм туулган күнүм 28-июль болгон үчүн туулган күнүм өзүм белек калат окшойм деп күткөнмүн. Анан кийин Кудай буйруп 5-август күнү Даянчик дүйнөгө келди. Анан азыр мен дагы коймун, Даянчик да жылы кой болду. Жылдыз белгиси боюнча экөөбүз тең арстанбыз. Атасы Бекеч кийинки буюрса экинчи балабыз дейм, атасына белек кылган аракет кылам туулган күнүнө. Атасын туулган күнү. Кечээ күнү эле атасын туулган күнү болду, 14-сентябрда. Буюрса Нарулан улам тийишип, сен өзүң жылыңда өзүңдүн туулган күнүңө атайын өзүңдүн ошо арстан кылайын деп атайын кылдың ошону деп тамашалай берет. Бул Кудайдан. Анан кийинкисин мен да тамашалап кутулам. Кийинкисин сизге окшотобуз деп буюрса деп. Мынакей баланын 40 күндүгү чыкты кече жакында эле. Анан азыр 40 күндүгү менен кошо кылык жооруктар дагы пайда боло баштадыбы? 40-ыбыз кечээ күн чыкты. Мен сага сөз бергендей 40-ым чыккандан кийин интервью берем деп айттым эле. Кылык жооруктары чыгып, кадимкидей чоң адам болуп, мүнөзүн көрсөтүп, каалаган нерсесин кылдырат. Чыр, бая жаңы 40-ка чыга элек кезде жоош болсо, азыр кадимкидей чырдап өзүнүн каалаганына жетмейинче тынбайт дегендей өнөрлөр чыгып атат. Ар бир өнөрү чыккан сайын мен ар бир эне түшүнөт да. Азыр бая балам балалуу болгондо билесиң демекчи, ар бир өнөрү чыккан сайын ошо менен чогуу эле эзилип эле отуруп каласың. Кудай сактасын го, кичине ыйлап бир жери ооруса кошо ойлойсуң, эми эне деген баары бир бала үчүн бар жоку даяр болот. Баланын билеги ооруса эненин жүрөгү ооруйт деп коет го. Ошондой эзилип алып эле эмне кылып колумдан эмне келишин, эмне кылып жардам беришин билбей эле карап отура бересиң, анан эзилип коюп ошол. Атын ким койду, өзгөчө экен? Атын Даян деп чоң энеси, чоң атасы экөө бирдикте коюшту. Даян деп бул ошо араб тилинен алганда, негизи баягы мусулманча ат коебуз деп өзүбүз ниет кылгандан, араб тилинен алганда акыйкат
чынчыл дегенди билдирет экен. Анан кийин Аллахтын 99 атын бирөөсү деп дагы окудум. Таян дегенди. Өзгөчө ат болду, мен үчүн жакшы ат коюшту. Мага жакты. Себеби мен баягы бала болгондо мындай ат койсом деп ар бир инсан ойлойт да, каялданат, изденет. Анан биз Нарулан экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Биринчисин утуң балабызды буюрса чоң ата чоң энеси койсо, экинчисин Таята тайнеси койсо, анан бизге кийин жол ачылат. Ошон үчүн кезегибиз бизге кийинчерээк болот буюрса. Экинчисине эми Таята тайнесине кезек келди. Ошондо бул кайната кайненеңиздин биринчи небереси да, же буга чейин барбы? Даян эки тараптын тең биринчи небереси. Нарулан жактан да кайната кайненем биринчи небереси. Нарулан да улуусу, мен да улуусумун. Мен ата энем. Ой, Даянчык бул дүйнөгө жаралганда эки жак тең аябай майрамдашты, аябай сүйүнүп той болду. Болгондо да уул деп. Ой, уул, эркек уул, аябай той болду. Ошол үчүн майрам уланып атат дагы деле. Кандай экен бала караган, үйдө отурган? Эми үйдө отурган чындыгында мен баягы жаны тынбаган кыз болчумун дейм. Баягы аябай эле жумушта берилген, иштеп, анан кийин баягы кош бойлуу кезинде деле иштеп, чыгармачылыкка аралашып жүрдүм. Клип тартырып, ырлар жаздырып, тойлорго барып, гастролдордо жүрдүм. Азыр болсо ушул карап үйдө отурганыма эч эме кылбайм. Кандай десем, башка ишке баргым келбейт да, чындыгында. Аябай керек болуп эле, барышым керек болбосо эле 1 саатка, жарым саатка эптеп шашып барып келем. Калган учурда ушу жанынан чыккым келбейт. Анан кадимкидей эле ошо мен алек болуп эле кадимкидей эле эл катары эле баардыгы эле бала өстүрөт демекчи. Мен өзгөчө деле баягы эме кылбайм, эл катары эле баланы чоңойтуп, курсагын тойгузуп, колуман келишинче эле баланы карап атам, аткарып атам. Апаңыз дагы баягы тажрыйбасынан бөлүшүп атса керек, мындай карайт, мындай терметет, мындай эмгизет деп. Чында бизде түштүктө эми азыр кандай билбейм, бизде баягы 40 чыкканга чейин үйүнө алып кетип карайт да. Азыр да мына кечөө 40 чыкты, эми буюрса Наруланды күтүп атабыз. Нарулан алып кетсе биз кайра үйүбүзгө кетебиз дегендей. Азыр апам каралашкан үчүн мага жакшы оорчулук болгон жок да. Себеби апам бүт каралап, кийим кечесинен бери жууп, бүтүктөп дегендей, түнү деле күндүзү деле апам бүт каралашып атты, тамагын деле. Анан ошон үчүн мага көп оор болгон жок. Ыйлаганда ошо апам карайт. Эми баары мен чоңойткондон кийин апам мен деле балам чоңой карайт дегендей. Аябай эле жеңил болуп атат. Эми буюрса өзүбүздүн үйгө барганда өзүмө түйшүк түшкөндөй көрөбүз дейм. Чыгармачылыктагы кесиптештериңиз айтып коет да, Айперинин бизге баягы эркектей, анан тарсылдаган мүнөзү жагат депчи. Анан балалуу болгондон кийин ушул мүнөзүңүз кичине өзгөрүлдүбү, жумшардыбы? Чынын айтсам, мурун мындай жаш бала мага көнбөйт болчу. Бирөөнүн балдарымды көтөрсөм, мен бала карай албайт болчумун да. Анан бала көтөргөн эмесмин, бирөөнүн баласына каралашпайм. Себеби же өзүм баягы мүнөзүмдөнбү, улам көндүрө албайт болчумун да өзүмөчү. Анан апам да таң калырчы, сен кандай эне болосуң, кандай болот бул жагы деп. Анан өзүң эне болгондон кийин, өзүң балаңды көргөндөн кийин ушундай өзгөрүп калат экенсиң. Баары бир мүнөзүм калды го эми. Анан баягы көпчүлүк ырчылар турмуш куруп, балалуу болуп, баягы үй жай кургандан кийин чыгармачылыгы бир аз солгундай түшөт да. Анан сиз дагы ошол бала кезден чоңойгон сахнадан алыстап Үйдө келиндик кызмат деген бар. Өзүм баягы кош бойлуу болчумун. Ошентсе дагы Кудайга шүгүр кайын журтум түшүнүктүү.
баштагы өзгөрө түштү же баягы эле бойдонбу, баягы эле Айпери? Жок, мурунку Айпери эмес азыр. Кантсе дагы жашоодо, турмушумда ар түрлүү окуялар болуп атат дегендей, кантсе дагы 1 жаш болсо да жашым кошулду, анын үстүнө келин болдум дегендей. Эми баягы жаш кошулган сайын, убакыт өткөн сайын баягы адам негизи акылына кирет деп ойлойм да. Анан баягы орусча айтканда с возрастом бар жокту өзүң түшүнүп билип аласың деп коет го. Анан чыгармачылыкка болгон көз карашым дагы жакшы түшүнүп калдым. Бул шоу-бизнесте ушуга чейин эми баягы жаш кызмын да. Кантсе дагы быйыл 8 жыл болуп калыптыр. Ырдап жатасызбы дегенде суроону бергим келип турат. Анткени бир топ жылдыз энелер шайлоолордо жүрөт. Жаш энелер баягы жаңы төрөгөн балдарын үйгө таштап коюп, анан сиз дагы катышып жатасызбы? Чынын айтсам, бул үгүт жумушу негизи шайлоого мурдатан эле жазылып баштайт да. Мурдатан программа түзүлөт. Жайында июнь-июль айларында мага сунуштар түшкөн. Жакшы эле могу аттуу партиялардан эле сунуштар түшкөн. Анан мен азырынча жооп бере албайм, себеби алга барып көз жарып калышым мүмкүн. Ошон так немесин, числосун билбеймин. Ошондо байланышабыз. Азыр жооп бере албайм дегем. Анан кийин кечээгүдө ошо шайлоо үгүт иштери башталарын астындагы чалып сүйлөштүк. Кандай болду, эмне болду, ойлонуп көрдүңүзбү? Чында мен буга мындай жооп берем сурооңузга. Биз али кичинекейбиз да. Таянч көкөбүз кичинекейбиз. Азыр алыска бара албайм. Азыр тойлор деле чыгып атат, дагы деле заказдар түшүп атат алыска. Мен бара албайм. Шаардын ичинде концерттерге, тойлорго, шаар Бишкектин ичинде болсо 1 саатка барып келсем болот. Экөөбүз чоңойгондон кийин анан чогуу чыкпайбыз го. Экөөбүз чоңойгондон кийин жумуш менен үй бүлөнү аралаштырып турабыз да. Жумуш башка, жумуш. Үй бүлө деген үй бүлө. Бул жеке жашоо да. Ошон үчүн бирге чоңой алайлы, анан кийин буюрса дагы барабыз да. Көбүнчө айтып отко, аял заты көз жаргандан кийин багы келбети өзгөрө түшөт депчи. Анан сиз кайта ошол калыбыңызга кантип келдиңиз? Чынын айтсам, мурун үйдө бир көнүгүүлөр жасап жаткан чыгарсыз. Жок, андай мурун өзүм баягы арык болчумун да. Өтө эле арык болчу кемин. Азыр мындай сүрөттөрдөн карап, видеолордон карап көрсөм, азыр эми нормага келдим да, өзүмдүн калыбыма келдим азыр. Анан көп деле баягы толуп же эме болуп кеткен жерим жок. Өзү эле жаратылыштан, от природы деп коет го. Өзү эле калыбыма келдим, эч кандай эме деле өзгөргөн жокмун. Билбейм, силер көрүп атасыздар. Мен өзүмө ошо мурункудай элемин. Эл көрүп, эл сынайт дедим, эл сындайт. Эл тараза дегендей. Өзүмө ошондой эле сезилет, өзүм ошол эле боюнча. Бир аз эле
төрөгөнгө чейин. Эми төрөнгө чейин эми кош бойлуу аял аябай баягындай жумшак болуп калат да. Анан назик болуп калат, эрке болот, эркелейт, анан аны жейм, муну жейм, анан мындай. Бирок мен андай оо жок болгон жокмун. Сөздүн ачыгы. Кудай көрүп турат, мен антип мен муну жейт элем, мен мындай кылат элем деген оо жок болгон жок. Мен ошо роддомго кеткенге чейин мактангандык эмес го, роддомго кеткенге чейин кызматымды кылып, тамагымды жасап, тамагымды куюп берип, баарын курсагын тойгузуп коюп, анан кийин жыйнап коюп, баары жокто, анан кийин